Жалпыбыз эле саналуу күндөрдү күтүп турабыз. Тагыраак айтканда, Талас облусунда өтүүчү көчмөндөр оюну. Буга катышып жаткандар дагы, катышпай четте карап тургандар дагы өзгөчө бир үмүт менен күтүп жатсак керек. Кандай бир жаңылыктар болот экен, кандай аракеттер болот экен деп. Дал ушул аракеттерге өздөрүнүн баягы кызыкчылыгы менен элиме, жериме пайдам тийсе экен, дал ушул көчмөндөр оюнун мыкты деңгээлде өтүү үчүн мен дагы өз салымды кошсом экен деген биздин жаштарыбыз бар. Дал ошол жаштар өздөрүнүн ыктыярлары менен келип, эч кандай төлөмсүз, башкасыз өздөрүнүн пайдасын ойлобостон, өзүбүздүн ушул жерибизди башка областтарга үлгү катары көрсөтүү үчүн өзүбүздүн салымыбызды кошолу деген жаштар бар. Дал ошол жаштарды учурда баягы окутуудан өткөрүп жатат. Алар ыктыярчылар дегиле кандай болуш керек, эмне жумуштарды аткарып жатат, ушул боюнча кенен окутуулар жүрүп жатат. Ушул окутуунун жүрүшү менен чогуу көрөлү, урматтуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер биз дагы өз салымыбызды аз да болсо кошуп, колдоп, уюштуруучуларга жардамыбыз тийсе, бул биз үчүн чоң бир жетишкендик деп айтсак болот. Келиңиздер анда да ушул ыктыярчыларды окутуу боюнча жүрүп жаткан окутууларын чогуу көрөбүз. Талас облусунда өтүүчү көчмөндөр оюндарына саналуу күндөр калды. Аны көпчүлүккө үлгү болгудай кылып, жакшы жактарыбызды көрсөтүү менен өткөрүп алуу ар бирибиздин милдетибиз болууда. Албетте, көпчүлүктө ката кетпейт деп айтууга болбойт. Мындан улам көчмөндөр оюндарында четтен келгендерге багыт көрсөтүп, тазалыкты көзөмөлдөп туруу үчүн атайын ыктыярчылар тартылган. Учурда аларды окутуу иштери кызуу жүрүүдө. Анан 7 облус 2 шаардан болот. Ошол ар бир ордого 3 волонтер дайындалат. Ошол 3 волонтер бул жердеги тазалыкты, ал жака кандай жардам керек болсо, ошол нерсенин баарын камсыздап туруп, ушул жака бөлүнгөн ыктыярчылардын милдети болот. Буга чейин ыктыярчыларды тандоо үчүн окуу жайларда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, арыздар кабыл алына баштаган болчу. Ыктыярчы болууну каалагандар көп болгону менен, аларды да атайын талаптардын негизинде кабыл алган. Учурда 150 бала тандалып алынып, окуудан өтүп жатат. Алгачкы күндөрү аларга биринчи жардам көрсөтүү жолдору окутулса, андан соң ыктыярчылардын негизги милдеттери түшүндүрүлдү. Көчмөндөр оюнуна даярдык жүрүп жатат. Бул биздин экинчи окуубуз деп айтсам болот. Кечеде бизде өттү. Ал жерде биринчи медициналык жардамды кантип беришибиз керектиги жөнүндө өтүлдү. Ал жерден биз өзүбүз көптөгөн сабактарды ала алдык. Жана ошондой эле бүгүн болсо экинчи сабагыбыз болуп жатат. Бул жерде биз азыр көчмөндөр оюнундагы волонтердун, ыктыярчынын ролу кандай экендигин үйрөндүк бүгүн. Ошондой эле бул жерде биз өзүбүз ыктыярчыл өз каалообуз менен келдик. Эч кандай бул бизди бирөө келип, сен катышышың керек деп айткан жок, биз каалообуз менен катышып атабыз. Ыктыярчылар өз милдеттерин так аткаруу үчүн өз алдынча даярдыктарды көрүп келүүдө. Тандалган балдардын арасында чет тилдерин билгендерге котормочу болуп жүрүүгө шарт түзүлөт. Бул аларга алгач эле тажрыйба болсо, экинчиден өлкөгө кошкон салымы деп айтууга болот. Анткени ыктыярчыларга эч кандай каражат төлөнбөйт. Болгону алар өз каалоосу менен улуттук көчмөндөр оюнун өткөрүүдө салымдарын кошот. Ыктыярчы болуу үчүн жакшы даярдыктар болуп атат. Кудай буйрса, көчмөндөр оюнун жакшы өткөрүп алууга көзүм жетет. Биз ыктыярчы болуу үчүн көп эле тилдерди билүүгө туура келет экен. Мисалы үчүн англис тили дүйнөлүк тил. Ошо англис тилин көбүрөөк кененирээк билип алууга ошончо керек. Мен кичине кезимден эле англис тилине өтө кызыгам. Ошо кичинекей кезимден эле көптөгөн кружокторго барып, дополнительныйларга барып, ошон англис тилди азыркыга чейин үйрөнүп келем. Ыктыярчыларды окутуу 4 күн жүргүзүлөт. Алгачкы күндөрү биринчи жардамды үйрөтсө, экинчи күнү ыктыярчылардын милдеттери, ал эми калган күндөрү кыргыздын жана көчмөндөрдүн тарыхы боюнча кенен маалымат алышат. Мындан максат ар бир ыктыярчы келген коноктордун суроосуна жооп берүүсү керек. 150 ыктыярчыны тандап алдык. Мына ошол 150-нин тандап атканда биз ошол тил билүүсүнө, лидерлик сапатына, ошондой эле мурдагы кылып жүргөн ыктыярчылык тажрыйбасына карата 150 ыктыярчыны тандап алдык. Булардын арасында студенттер, колледждин студенттери, университеттин студенттери бар. Мына бүгүнкү күндө биз окутуу жүргүзүп атабыз. Окутуунун алкагында биз 4 күн окутуу жүргүзөбүз. Биринчи күндө бул биринчи медициналык жардамды кантип көрсөтүш керек, оюн үчүн ар кандай кырдаалар болуп калат, ошолорго бир кандай медициналык жардам көрсөтө алабыз. Эми экинчи күндөрү болсо биз бул ыктыярчынын ролу жана кызматы тууралуу
тренинг өтүп атабыз. Бул жакта ошол ыктыярчы деген жалпы эле ким, ал кандай жумуштарды аткарат, оюн учурунда кандайдыр бир жардам көрсөтөт, тазалыктан баштап, конокторду тозалгандан баштап, туристтерди жеткиргенден баштап ошол багытта үйрөтүп атабыз. Белгилей кетсек, көчмөндөр оюнуна жалпы окуу жайлардан 150 бала тандалып алынган. Алар 4 күн окутулуп, көчмөндөр оюндары бүткөн соң атайын сертификат жана ыраазычылык барактары тапшырылат. Жумагүл Закирова, Калмурат Мейманбеков, Таңкы Талас берүүсү үчүн.